Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Жана сабагыбыздын темасы аморфтук жана кристалдык катуу нерселердин эрүүсү деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө балдар, катуу нерселердин түрлөрү менен таанышасыңар, катуу нерселердин касиеттерин салыштырасыңар, жана катуу нерселердин температурадан көз карандылыгын аныктайсыңар. Сабакта кездешүү үчүн негизги түшүнүктөр: кристалдык нерсе, аморфтук нерсе, монокристалл, поликристалл, анизотропия жана изотропия. Эми балдар, дегиле биз мурунку сабактарда айтып кеткендей, заттын негизги 4 агрегаттык абалы бар дедик элек. Ошонун ичинен балдар, биз мурунку сабактарда заттын газ абалындагы жана суюктук абалындагы заттын ар кандай касиеттерин изилдедик. Бүгүнкү сабакта балдар, биз ушул заттын кристаллашкан катуу абалын изилдеп, катуу заттардын түрлөрү жөнүндө кеңири сөз кылат экенбиз балдар. Дегиле катуу нерселер кандай болуп бөлүнүшөт? Негизинен катуу нерсени биз жалпысынан 2 чоң түргө бөлсөк болот экен. Алар кайсылар? Демек, катуу нерселер биринчиден кристалдык нерселер жана аморфтук нерселер болуп экиге бөлүнөт экен. Кристалл дегенибиз, бул кристаллос деген грек сөзүнөн келген да, муз дегенди түшүндүргөн башында, кийин тоо хрусталындагы ошо кристалл деп аташкан. Ал эми аморфос дегенибиз формасыз дегенди түшүндүрөт, грек сөзүнөн келген. Бул кристалдык нерселерге кайсылар кирет дагы, аморфтук нерселерге кайсылар кирет? Мисалы айта турган болсок, кристалдык катуу нерселерге бардык металдын түрлөрү кирет экен. Ошондой эле кайнатма туз, канттын кристалдары, тоо хрустали бул дагы ушул кристалдык катуу нерсеге кирет. Жана алмаз, рубинге окшогон көптөгөн кристалдар, ошондой эле изумруд кристаллы. Демек балдар, мына бул айтылгандардын баарысы кристалдык катуу нерселер болуп саналат экен. Андан башка аморфтук катуу нерселерге кайсылар кирет? Мисалы, азыркы кезде абдан кеңири жашоо турмушубузда, жашоо тиричилигибизде колдонгон пластмасса же болбосо желим идиштери, мына ушул желим дагы ушул аморфтук катуу нерсеге кирет экен. Андан кийин чайыр, айнек дагы аморфтук нерсе болуп саналат экен балдар. Биз кристалдык нерсе деп эсептейбиз, бирок айнек өзү чындыгында аморфтук нерсе экен. Наватты баарыбыз билебиз, Жана мом, бардык биз колдонуп жүргөн шамдар жасалган, ошол шамды жасоочу атайын парафин, мом. Мына булардын баарысы аморфтук катуу нерселерге кирет экен. Мындан башка толтура, мындан дагы көп аморфтук нерселерди мисал келтирсек болот. Ошондой эле мындан дагы көп кристалдык нерселерге мисалдарды келтирсек болот экен балдар. А бирок жалпысынан менин оюмча түшүндүңөр деп ойлойм, аморфтук нерсебиз кайсы жана кристалдык нерсебиз кайсы экендигин. Эми албетте аморфтук нерселер мынакей ушулар кирет, кристалдыкка ушулар кирет деп эле биз экөөнү айырмалап койсок болот эле, бирок чындыгында көпчүлүк учурда катуу нерселерди кээ бир учурда же кристалдык же аморфтукка киргизе албай, мисалы көп адашышыбыз мүмкүн. Ошондуктан буларды аныктаган, же болбосо булардын айырмасын так көргөзгөн айырмачылыктарды дагы айта кетели. Алар 3 экен. Демек ушул ар бир айырмачылыгына кыскача токтоло кетели. Анда эмесе биринчи айырмачылыгы кандай экен? Кристалдык нерселер менен аморфтук нерселердин биринчи айырмачылыгы алардын молекулалык структурасынын түзүлүшүндө. Мисалга, кристалдык нерселердин молекулалык структурасына кайрыла турган болсок, ал жерде атомдордун жайгашуусу кристалдык торчо деп аталган торчосумал ушул өзүнүн мейкиндиктеги абалынын тегерегинде термелүү кыймылын же болбосо айлануу кыймылын жасашат. Мына силер көрүп тургандай туп-туура көп бурчтукту түзгөн кристалдык торчону көрүп турабыз. Демек биринчи айырмачылыгы мына кристалдык торчосуна кайрыла турган болсок, ушул молекулалык түзүлүшүндөгү кристалдык нерселердин молекулалык түзүлүшү албетте туура көп бурчтуктарды көрсөткөн кристалдык торчого экен. Ал эми аморфтук нерселерге кайрыла турган болсок, силер көрүп тургандай, аморфтук нерселердин кристалдык торчосу албетте туп-туура
көп бурчтук эмес, ар кандай болушу мүмкүн экен. Бир жеринде кичинекей орун делсе, экинчи жеринде чоң орунда бири-бири менен байланышып жана башка. Башкача айтканда, аморфтук нерселерде кристалдык торчо туура көп бурчтукту түзбөйт экен. Ал ар кандай формада болушу мүмкүн экен балдар. Бул демек биринчи айырмачылыгы болду кристалдык жана аморфтук нерселердин ортосундагы. Анда эмесе кийинки айырмачылыгына кайрылалы. Экинчи айырмачылыгы бул анизотропиялык жана изотропиялык түзүлүшүндө. Демек, анизотропия жана изотропия дегенибиз эмне? Кристалдык нерселерди биз анизотроптуу деп айтат экенбиз. Анизотроптуу дегенибиз эмнени түшүндүрөт? Ал эми аморфтук нерселерди биз изотроптуу. Бул экөө эмнени түшүндүрөт? Демек, грек сөзү анизос бирдей эмес дегенди түшүндүрөт дагы, тропос бурулуш. Ал эми изос дегенибиз бирдей дегенди түшүндүрөт дагы, тропос бурулуш. Башкача айтканда, анизотроптуу кристалдык нерселерде бардык касиеттер бирдей эмес багытта жүрөт экен. Ар дайым бирдей багытта эмес, ар кандай багытта жүрүшү мүмкүн экен. Ал эми аморфтук нерселер болсо, бардык физикалык касиеттери бирдей багытта орун алат экен. Буга кантип ишенсек болот? Муну үчүн биз төмөндөгүдөй эксперимент жасап көрөлү. Кристалдык гипс затын алалы дагы биринчи учурда, ушул пластинасын. Экинчи учурда айнек, аморфтук зат бул билебиз, айнек пластинасын алабыз. Андан кийин анын экөөнүн тең бетин парафин катмары менен жабабыз. Андан соң ийнени алып, анын учун эки бирдей ийнени алып, же болбосо көрүп тургандай түйүнүкчтө алып, анын учун бирдей температурага чейин ысытып, экөөнүкүн тең. Андан кийин биринчи гипс кристалдык пластинасындагы парафинге саят турган болсок, анда силер көрүп тургандай, ал жылуулук өткөрүмдүүлүктүн натыйжасында пайда болгон так эллипс формасында пайда болот. Ал эми ошондой эле температурада ысытылган ийнени экинчи учурда айнек пластинасына саят турган болсок, анда бул жерде жылуулук өткөрүмдүүлүктүн натыйжасында ээрип так туура айлана формасында болот экен балдар. Мына балдар. Бул эмне деген түшүндүрөт? Демек, биринчи учурда, башкача айтканда, кристалдык нерселерде жылуулук өткөрүмдүүлүк касиети ошол катуу нерсенин бир багытты көздөй жүрүп атат. Башкача айтканда, биздин учурда горизонталдык багытты көздөйт. Ал эми аморфтук нерселерде болсо, ал бардык багытты көздөй бирдей жүрүп атат. Мына анизотропия жана изотропия дегенибиз ушундай экен. Демек, анизотропиялык касиет дегенибиз ошол катуу заттагы ар кандай физикалык касиеттер ар кандай багытта жүрөт экен. Мисалы, бир багытта көбүрөөк жүрсө, экинчи багытта азыраак. Мына биз көргөндөй. Ал эми изотропиялык касиеттеги аморфтук нерселерде бардык багыт боюнча бирдей жүрөт экен балдар. Мына демек, ушул экинчи айырмачылыгы менен дагы биз кристалдык нерселерден аморфтук нерселерди айырмалап билсек болот экен. Ал эми үчүнчүсү кандай? Үчүнчү айырмачылыгы балдар, алардын ээрүү жана кристалдашуу же болбосо катуулануу кубулушунда экен. Мисалга, кристалдык нерселерди ээритүүдө же катуулантуу же кристалдаштырууда кандай кубулуш ишке ашат экен? Муну биз графикте көрсөтөлү. Мисалы, кристалдык нафталин, кристалдык нерселердин мисалы катары нафталин кристаллынын ээрүү жана катуулануу процессин графикте көрсөтүп көрөлү. Демек, нафталин кристаллына жылуулук бере баштасак, анын температурасы көтөрүлүп, 80 градус Цельсия температурага жеткенден кийин нафталин кристаллы ээрий баштайт. Бирок бул учурда анын температурасы көтөрүлбөйт. Башкача айтканда, нафталин кристаллы толук ээрип бүтмөйүнчө анын температурасы жогору көтөрүлбөйт экен. Качан толук ээрип бүткөндөн кийин жылуулук берүүнүн натыйжасында анын температурасы андан ары дагы жогорулай баштайт. Ал эми жылуулук берүүнү токтото турган болсок, анда ал кайра 80 градуска чейин муздайт, кадимкидей эле. Ал эми 80 градустан баштап кайра кристалдашуу процесси жүрөт, же болбосо катуулануу процесси. Бул учурда дагы температура төмөндөбөйт экен.
ошол эле температурага каралып турат да, бирок кристалдашып бүткөнгө чейин ал температуранын төмөндөшү байкалбайт экен. Качан кристалл, ушул нафталиндин кристаллы толук кристалдашып бүткөндөн кийин, андан кийин ал кайра муздай баштайт экен. Башкача айтканда, ушу айлана чөйрөнүн температурасына чейин муздоого дуушар болот экен. Мына балдар. Демек, кристалдык нерселердин ээрүүсүнүн жана катууланышынын графикте көрсөтүлүшү ушундай сызыктар менен көрсөтүлөт. Ал эми аморфтук нерселерчи? Ал эми аморфтук нерселер мындай процесске катышпайт экен. Башкача айтканда, мына эгерде аморфтук нерселерди ысыта баштасак, ал анда башында эле ээрий баштайт, ошону менен бирге жылуулукту дагы өткөрө баштайт башка жактарына. Башкача айтканда, бул жерде ээрүү температурасы жылуулукту бере баштагандан башталат да. Жана ошондой эле тескерисинче катуулануу температурасы дагы бул жерде өзгөрүүсүз калбайт экен. Эгерде кристалдык нерселерде ээрүү чекити менен катуулануу чекити бар деп эсептесек, аморфтук нерселерде ээрүү жана катуулануу чекити жок койсо экен балдар. Мисалга ушул пластилинге жылуулук берип, мисалы эритип көрсөңөр болот, Мына балдар. Демек, бул үчүнчү айырмачылыгы болуп саналды. Ушул 3 айырмачылыгы менен балдар, биз кристалдык нерселерден аморфтук нерселерди айырмалай алсак болот экен. Бирок албетте аморфтук нерсе дегенибиз дагы бул шарттуу гана айтылган сөз. Анткени кээ бир учурда кристалдык нерселер дагы аморфтук нерселердин касиеттерин алып калышы мүмкүн экен. Башкача айтканда, ушул аморфтук нерселердин тобуна кирип калышы мүмкүн экен. Ошондуктан биз аморфтук нерсе жана кристалдык нерсе деп катуу заттарды шарттуу түрдө гана бөлөт экенбиз. Азыр болсо балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо иретинде бир суроого жооп берели, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам. Физикалык касиеттери бардык багыт боюнча бирдей жүргөн катуу нерсе бул биринчи кристалдык нерселер, экинчи аморфтук нерселер. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Бул жерде анизотропия жана изотропия касиеттерин эсептейбиз, албетте туура жооп аморфтук нерселер. Анткени бардык багыт боюнча бирдей жүргөн дегенибиз бул изотроптуу дегенди түшүндүрөт. Демек, мындай нерселер албетте аморфтук нерселер экен балдар. 1912 жылы балдар, немец окумуштуусу физики Макс фон Лауэ рентгендик дифракция кубулушунун бар экендигин алдын ала айткан. Башкача айтканда, рентгендик дифракция кубулушу ушул катуу заттардын кристалдык торчолору аркылуу өткөрүүдө рентгендик нурдун жыштыгы өтө чоң жана толкун узундугу өтө кичине болгондуктан, башкача айтканда, ушу атом ядролук өлчөмдө болгондуктан, ал катуу заттардын дифракциялык торчолорунда дифракцияланышы мүмкүн деген өзүнүн сунушун айткан. Аны болсо кийин экспериментте ушул Макс фон Лауэнин 2 окуучусу далилдеп чыккан. Ошондон кийин Макс фон Лауэ өзүнүн окуучулары менен ар кандай катуу нерселердин кристалдык торчолорун изилдөөгө өтүшкөн. Ошол рентгендик дифракция кубулушунун натыйжасында көптөгөн катуу телолордун молекулалык структурасы так аныкталган балдар. Ошонун негизинде биз жогоруда да айтып кеткендей кристалдык торчолор деген түшүнүк киргизилген. Башкача айтканда, ошол катуу заттардын атом молекулалардын жайгашкан жерлерин эгерде биз оюбузда сызыктар менен бириктире турган болсок, анда туура бурчтуктарды көрсөткөн мейкиндиктеги торчону алабыз. Мына ошол торчо катуу заттардын кристалдык торчосу деп аталат экен балдар. Демек, аморфтук жана кристалдык заттардан башка дагы поликристалдар жана монокристалдар деп дагы бөлүнүшөт экен өз ара. Эми поликристалл дегенибиз эмне дагы, монокристалл дегенибиз эмне экен балдар? Монокристалл деп өзү эле айтып тургандай, моно деген бул бир же болбосо жалгыз дегенди түшүндүрөт. Эгер катуу зат бүтүн кристаллдан турса, ал монокристалл деп аталат. Мисалга, алмаз кристаллы, тоо хрусталь, мына ушунун баарысы монокристалдык түзүлүшкө ээ экен. Булар башкача айтканда бир эле кристалдык түзүлүштө, жалгыз же болбосо бүтүн кристаллдан турат көбүнчө кездешүүсү. Ал эми поликристалл дегенибиз эмне? Поликристалл дегенибиз иретсиз, ар тараптуу жайланышкан жана бири-бири менен бириккен көп кристаллдан турган катуу зат поликристалл деп аталат экен. Буга мисал биз күндө колдонуп жүргөн кант кубиктерин карап көрсөк болот.
Мына ушул кант кубиктерин эгерде майдалай турган болсок, алар өз ара майда көптөгөн кристаллдардан турарын көрөбүз. Мына ушунун өзү поликристалл деп аталат экен балдар. Демек, бир нече майда жана ар тараптуу жайгашкан. Булардын физикалык касиети аморфтук нерселердин касиетиндей болуп кетет экен. Башкача айтканда, бул жерде бардык багытты көздөй бирдей болушу мүмкүн. Көптөгөн кристаллчалар ар кандай багытта жайгашып отурушат, балдар. Эми ушул биздин жашоо турмушубуздагы катуу нерселердин ээрүүсү жана катуулануусу жашоо тиричилигибизде көптөгөн практикалык мааниге ээ экен. Деги эле катуу заттардын ээрүүсү жана катуулануусу дегенибиз эмне? Биринчи ээрүүсүнө кайрыла турган болсок, заттын катуу абалдан суюк абалга өтүү процесси ээрүү деп аталат. Ал эми катуу зат ээриген температура анын ээрүү температурасы же ээрүү чекити деп аталат. Ал эми тескерисинче жылуулукту бөлүп чыгаруу менен заттын суюк абалдан катуу абалга өтүү процесси кристалдашуу же катуулануу деп аталат. Кристаллдар кандай температурада эрисе, ошол эле температурада кайра катууланат экен, балдар. Мисалга, муздун ээрүүсүн жана суунун кайра музга айлануу процессин биз жаратылышта абдан кеңири байкайбыз. Демек, суу 0 градуста эрит, кайра 0 градуста катууланат, же болбосо музга айланат. Демек, мына 0 градус ушул суунун ээрүү температурасы, ошону менен бирге катуулануу температурасы болуп саналат экен, балдар. Муз эриш үчүн канча жылуулук берсек, кайра ошол суу катууланып атканда ошончо жылуулукту бөлүп чыгарат экен, балдар. Аны биз ээрүүнүн салыштырма жылуулугу деп айтат экенбиз. Башкача айтканда, ээрүү температурасында нерсенин бирдик массасынын катуу абалдан суюк абалга өтүшү үчүн зарыл болгон жылуулук саны эрүүнүн салыштырма жылуулугу деп аталат экен. Негизи ушул нерселерди, катуу заттарды эритүү үчүн керек болгон жылуулук саны же болбосо тескерисинче катууланууда бөлүнүп чыккан жылуулук санын формасы Q барабар плюс минус m көбөйтүлгөн лямбда деген формула менен аныкталат. Мында плюс минус дегенибиз плюс эрүү үчүн берилген жылуулук санын түшүндүрөт, плюс белгиси. Ал эми минус белгиси болсо катууланууда тескерисинче бөлүнүп чыккан жылуулук санын түшүндүрөт. Мисалга, эрүү үчүн биз канча жылуулук берсек, ошол катуу затты эритүү үчүн, эриген зат катуулануу үчүн кайра ошол жылуулук санын бөлүп чыгарат экен. Мындан биз формула боюнча эрүүнүн салыштырма жылуулугун тапсак, Q бөлүнгөн m-га барабар. Анын бирдиги джоуль бөлүнгөн килограммга барабар экен C системасында. Андан тышкаркы системада дагы колдонулган бирдиктер колдонуп жүрөт. Булар калория бөлүнгөн грамм жана килокалория бөлүнгөн килограмм. Мисалга, музду эритүү үчүн эрүүнүн салыштырма жылуулугу 335 көбөйтүлгөн 10-дун 3-чүсү джоуль бөлүнгөн килограммга барар экен. Демек, 0 градус Цельсия музду эритүү үчүн 335 көбөйтүлгөн 10-дун 3-чүсү джоуль бөлүнгөн килограмм жылуулук саны талап кылынат экен. 1 килограмм музду эритүү үчүн, балдар. Деги эле ушул катуу заттардын ээрүүсү жана катуулануусу жашоо тиричилигибизде кеңири колдонушка ээ. Мисалы, ар кандай темир тетиктерди даярдоо үчүн аны биринчи эритип алып, анан ошол тетиктердин формасына же болбосо тетиктердин калыбына куюп, кайра аны катуулантсак, ал керектүү болгон тетикти оңой эле жазып алат экенбиз. Ошондой эле эрүү жана катуулануу кубулушу темир түтүктөрдү ширетүүдө дагы кеңири колдонулат. Темирди ширеткенден кийин кайра сырттагы айлана чөйрөдөгү абанын температурасынын натыйжасында ал кайра катууланат дагы, эч кандай тешиги жок, ширетилип калат экен. Ошондой эле айнектерди эритип, аларды үйлөө менен ага ар кандай форма берип, айнек идиштерин жасоо дагы кеңири колдонушка ээ. Жана сөйкө, шакеке окшогон көптөгөн нерселерди дагы ушул эрүү жана катуулануу кубулушунун натыйжасында жасоого болот экен. Ошондой эле автомобилдин ар кандай темир тетиктери булар дагы эритүү жана катуулантуу аркылуу ишке ашат экен, балдар. Мына балдар, демек катуу нерселердин эрүүсү жана катуулануусу дагы ушу биздин жашоо турмушубузда көптөгөн практикалык мааниге ээ экен. Азыр болсо ушул айтылгандарды дагы бир суроо менен бышыктайлы дагы, анан сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам.
белгилүү ээрүү жана кристаллашуу температурасына ээ болгон нерселер бул биринчи кристалдык нерселер, экинчи аморфтук нерселер. Мен ойымча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп кристалдык нерселер. Анткени аморфтук нерселердин белгилүү ээрүү жана кристаллашуу температурасы же чекити жок го эсе, ал эми кристалдык нерселер сөзсүз түрдө белгилүү бир температурада эрип, кайра белгилүү бир температурада катуу нерсеге айланат экен. Ушуну менен сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен катуу нерселердин түрлөрүн карадык, катуу нерселердин айырмачылыктарын салыштырдык жана катуу нерселердин ээрүүсү жана катуулануусу боюнча сөз кылдык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.